Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабар каналынын күйөрмандары, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары. Биз сиздерге бул чыгарылышта бүгүн Ош шаарында сатууга коюлуп жаткан үй боюнча маалымат бермекчибиз. Биз турган көчө ылдый тарапка жүргөндө 500 метр жүрүп солго бурулуп, анан оңго бурулуп, ылдый түшкөндө бул кадимки Ош Баткен трассасына чыгат. Жапалак айылына кетип жаткандагы Кайырма каналынан өткөндө солго бурулуп биз турган көчөгө кирсе болот. Бул жаңы Ак Тилек айылынын биринчи көчөсү. Мына ошол жерден түз биз жака 500 метр жогору чыкканда мына бул сиздер көрүп турган контейнердин маңдайындагы 9 сөтүк жер участкасы бар 3 бөлмөлүү үй сатууга коюлуп жатат. Сырты дубалы пескоблоктон урулуп тур. 9 сөтүк жери бар экен, дарбазасы даяр, бак тарагы бар үй экен. Бүгүнкү күндө үй ээлери Россияда мигрант катары эмгектенип жүрөт. Бул жерде азыр квартиранттар жашап жаткандыгы маалым. Азыр сиздер менен чогуу кирип көрөбүз. Өзүңүздөр көрүп байкагандай, бул үйдүн жери кеңири 9 сөтүк. Мен азыр бурчка чейин барып көрсөтүп бермекчимин. Бул жагы алды тарабындагы кошуна. Бул жерден дагы бир эшик коюлган. Мен сиздерге бак тарагын бир катар көрсөтүп коеюн. Бул жерде бир аз орундугу бар. Бул жерге кошумча курулуштарды, баня, очоккана, көмүркана ушул жерге курсаңыздар болот. Гараж куруп койсоңуздар деле болот. Үйдүн ичине анан кирмекчибиз. Бүгүн бул жерде квартиранттар жашап жатышат. Мына бул кадимки бадам экен, ширин бадам. Бул жерде кайноолу турат. Ал эми мына бул 3 чоң черешнясы бар экен, 4 экен. Көрүп атасыздар. Бул үйдүн бир жак тарабы. Негизи айта турган болсок, мына бул тиги кошунанын нар жагында дагы бир жогору чыккан көчө бар. Ал ошол жапалакка кетип атканда Ак Тилектен өткөндөн кийин, Кайырма каналынан өткөндөн кийин солго бурулуп Деуга чыга турган көчө, централдык көчө. Ошонун эле бер жагындагы жаңы Ак Тилектин биринчи көчөсү болуп саналат. Тактап айтканда 40 гектар аймагынын биринчи көчөсү да бул. Терексар көчөсү. Мына өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Жери өтө кеңири. Бул жерде мына убактылуу курулган дааратканасы да бар. Бул жагы ошол мына терек турат го, ошол теректен темир сетка тосулуп тур. Ошондон бир жагы мен узун туурасын айта албайм. Ал эми ал жагы жаңгактын нарагына чейин барат экен. Жаңгак, терек, черешня, мына жерде ачык гиляс, анын ар жагында чоң өрүгү бар экен, көрүңүздөр. Ал эми бул жерге дыйканчылык кылганга, кошумча курулуштарды кылганга өтө жери кеңири экен. Арзан эле баада сатылып жатат. Мен баасын аягында жана телефон номерлерди айтмакчымын. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Жер аянты өтө кеңири экендигин, 9 сөтүк экендигин мен сиздерге дагы бир жолу кайталап айтам. Азыр үйдүн ичин сиздер менен чогуу кирип көрөбүз. Үйдүн бер жагы сиздер көрүп турган жана нар жагы мына жашыл тыныке менен тосулган. Ал эми үстү шифер фундаменти бар, сырты ак декор менен жасалган 3 бөлмөлүү временка тибинде салынган чакан үй. Мен сиздерге дагы бир нерсени эскертип коеюн, урматтуу көрөрмандар. Бул жерде ушул огороддун ортосунан таза суу крант чыгарылган. Таза суу ар дайым чыгып турат, кышы жайы. Ал эми бул жерде агын сууда кеңири экендигин мен эске салам. Бул үй азыр ушул үйдүн ички бөлмөлөрүн сиздерге толук көрсөтүп чыкмакчымын. Бул жери ушул кире бериштеги бут чечүүчү жай же болбосо холл деп койсо деле болот. Бир 3,5 3,5 келген чакан бөлмө, потологу жасалган, дубал шпаклевка тартылып жасалган. Бул жакка кире турган болсок, бул жер күн чыгыш тарабында жайгашкан чакан бөлмө. Бул 3,5 4 келген бөлмө экен. Азыркы тил менен айтканда евро ремонт болуп жасалыптыр. Азыр склад катары турат бул жер. Караңыздар, обой жабыштырылган, электричество бар. Полуна мына
стяжканын сыртына линолеум кагып коюптур. Азыр эми кийинки бөлмөнү көрсөтмөкчүмүн. Кийинки бөлмө азыр квартиранттар жашап атышыптыр. Бул жер чакан бөлмө экен. Мына жакшы гүлдүү обой менен жасалыптыр. Потологу бардык бөлмөлөрдүкү бирдей эле. Арка тарабында бир терезеси бар экен. Караңыздар. Бул терезеси жылуулатылган. Ал эми бул жерге печке кура турган жайы бар экен, бирок азыр квартиранттар өзүнө ылайыктуу печканы куруп алыптыр. Ушул жерде печканы коюп эки бөлмөнү сытсаңыздар болот. Бул дагы 3,5 4 келген чакан бөлмө экен. Эми биз ичкеридеги чакан бөлмөнү көрсөтөлү. Бул чакан бөлмө каягынан жанат экен. Мен жандырбай эле көрсөтүп коем. Бул дагы 3,5 3,5 келген чакан бөлмө экен. Ушуну менен 3 бөлмө болуп саналат. Мен эми сыртка чыгып сиздерге баасын жана телефон номерлерин айтмакчымын. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, менимче бул Жапалак айыл аймагындагы Ак Тилектеги 40 гектар аймагында жайгашкан биринчи көчөнүн 20 үйү 9 соток жери менен бактарагы менен сиздерге жакты деп ойлоймун. Баасы $35,000. Бүгүнкү күндө үй ээлери Россия Федерациясында мигрант катары иштеп жүрөт. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 0773 84 56 56 0558 86 00 11 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Сиздер Тез кабар каналын көрдүңүздөр. Эгерде ушул сыяктуу сатыла турган үйүңүздөр, жериңиздер, кандайдыр бир автоунааңыздар же башка мүлкүңүздөр болсо бизге кайрылыңыздар, биз кызмат кылабыз. Тез кабар каналын көрүп туруңуздар. Мен эми сиздерге бул чыгарылышты ориентирди көрсөтүү менен жыйынтыктайын. Биз азыр ушул көчөгө кирдик. 500 метр жогору чыкканда азыр сиздерге көрсөткөн үй, ал эми сол жака бурулуп киргенде бул 40 гектар аймагынын көчөсү. Ал эми бул жакта оңго бурулуп эле, мындан солго бурулганда бир 150 метр жүргөндөн кийин кадимки Ош Баткен трассасына чыгабыз. Сол жака жүргөндө Баткен тарапка кетет, оң жака жүргөндө кадимки Ак Тилек кичи району, андан ары Ош шаарына кирип кетебиз.